Ал диндин коргоочусу болчу. Бул жөн эле наам эмес. Улуу даражалуу королеванын жаш кезинен эле жеке ишеними күчтүү болчу. Англикан чиркөөсүнүн жогорку башчысы катары ал премьер-министрдин сунушу менен епископторду жана архиепископту дайындачу. Өз кезегинде чиркөөнүн лидерлери анын кеңештерин жана даанышмандыгын баалашчу. Ошол эле учурда улуттун ар кылдуулугунун өсүшү менен королева башка диндерге ишенгендерге же такыр ишенбегендерге дагы этият мамиле кылып, ибадатканаларга, мечиттерге жана синагогаларга барып турган. Королеванын бир курдай чиркөөнүн милдети англикан чиркөөсүн башка диндерди кооштурбай коргоо эмес, анын милдети бардык диндерге ишенүү эркиндигин коргоо деп айтканы бар. Ал биздин диндерибиздин жашообуздагы жана өз ара мамилелерибиздеги таасирдүү орду тууралуу айткан. Биз кадыресе кабыл алган баалуулуктардын жана идеялардын көбү биздин байыркы каада салттарыбыздан тамыр алган акылмандык деп айтчу. Бул королеванын өз жашоосуна болгон көз карашынын чагылышы деп ойлойм. Бул жашоодогу ишенимден келген нерсе. Ал элге кызмат кылды. Ал христиан аял катары элге болгон кызматына өтө терең мамиле кылчу. Мен тагдырдын тандоосуна кандай терең ишенсем, анын кызматы дагы ошондой терең, ыйык болду деп ойлойм. Ишенимдин коргоочусу жана англикан чиркөөсүнүн жогорку башчысы өз чиркөөсүн элди мүңкүрөгөн учурларда башта, майрамда жана жыргалчылыкта дагы башта деген осуятка ылайык баштап жүрдү.